Космосбек Саревич, екінші мына сілердікі. Мына азыр тездетіп киргизиштин орнына ең артта қалыпсыңасыздар. Ең елдің нарашылығы саламат сақтау болдат. Мемлекеттік қызмат көрсету менен саламат сақтауда. Жана мешітті салыштырып атышат. Эми бу жерде реформа болуш керек. Мен өткөндө баштадыңар. Мына Бишкек боюнча туура кылдыңар. Мен аны колдоймун, ачык айтайын, аны туура кыскарды. А бирок ошол менчик больницаларда акча жүгүрүп атат да, мамлекеттик больницаларда. Ошол акча чыгып атат да. Менчик акчада, менчик компанияларда, больницаларда кассага чыгып атса, а биздеки акчалар ачыкка чыкпай, ошол жердеки чөтөнө чыгып атпайбы? Буну эми легалдаштырыш керек да. Ушуну легалдаштырсак, электрондук форматы киргизсеңиз, немеде медицина башкаруу системасында. Ошол акча өзү чыгат ушул жака. Ошондо мамлекеттен да көп каражат кетпейт. Ошол каражат менен эле ошол мамлекеттик кызмат көрсөткөн кызматтарды ошо менен жасасак болот. Ошо легализацияны жасагыла. Муну ачык айтыш керек да. Ошол болбой атпайбы? Муну бардыгыңар билесиңер. Больницага киргенден баштап чыкканга чейин төлөйт да. Же төлөбөйбү? Мамлекеттикте. А менчикте киргенде кассага төлөйт. Айлыктар бөлүштүрүп койгон, ошо боюнча кызмат көрсөтөт. А силерде киргенден баштап чыкканга чейин төлөйт, кассага төлөбөйт. Ошонун үчүн акча легализация болбой, баары тең коррупциялап жатып калган баары тең. Ошону тездетиш үчүн силер кайра мына эң артта калып атасыңар. Артта калып атасыңар. Буну тездетиле. Мөөнөт кыска. Силер ойлогула жаңы келди деп. Жаңы эски карабайбыз азыр. Азыр мөөнөт коебуз. Ошонун ишин аткаргыла бардыңар тең. Отуруңуз. Мына медициналык, мына камсыздоо фондундагы бүт караш керек барын тең. Аердилеп ачык эмес, прозрачный эмес. Кагаз менен отурушат ал жерде дагы. Эң мүмкүнчүлүк кыргызыш ошо медицина камсыздоо фонду электрон форматка өткөзгөнгө эң чоң мүмкүнчүлүк ошодо бар. Аларда колунда каражат бар. Кылса болот. Ателеп кылбай атышат. Жасап айтасыңар.